Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Чыңгыз Айтматовдун 92 жылдыгына арналган ачык сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын темасы Айтматов мугалим дүйнөсүн ачкан сүрөткер. Акыреттик улутуңа белегиң, чыгармаңдан асман курдуң урагыз, муундарга таркай берет тарегиң, ошол бизден канет кылар мурабыз. Улуу ойчул жасап койду жасаарын, бир баштан да миңден башка ашаарын. О адамзат, жана айтам силерге, мындан кийин зор аламдын койнунда Чыңгыз деген рух планета жашаарын. Жогоруда ырда айтылгандай, Чыңгыз атабыз арабызда жок болсо да, Чыңгыз деген рух планета ааламды аралап жашап жатат. Эзелтен чечилбеген улуу талаш, канткенде адам уулу адам болот, уралап жок болсо да ушул талаш. Канткенде адам уулу адам болот, ажалга көз жумса да ушул талаш. Канткенде адам уулу адам болот, душмандан жан соогалап качканда да, душманды кырып жоюп асканда да, түбөлүк чечилбеген ушул талаш. Канткенде адам уулу адам болот, адамзат качан чечет, качан коет. Канткенде адам уулу адам болот. Айтматовдун чыгармалары көңүлүбүздү көтөрүп, бул жашоодо ар бир күнү, ар бир саатта канткенде адам уулу адам болот дегенди ойлонтуп, ойго салып турат. Айтматовдун жөнөкөй, карапайым өмүрдөгү нукура турмуштук сүрөттөлүшү менен катар, бүгүнкү окурманды ойго салган философиялуу чыгармалары эч кимди кайдыгер калтырбайт. Анын чыгармаларында өмүр менен өлүм, кубаныч менен кайгы, адам кечирүү менен кар өзгөйлүк, абийир менен абийирсиздик, айтор жашоонун да өзү таамай чагылдырылат. Адамзат жана аалам проблемасы, саманчынын жолу, гүл сарат, ат кеме, деңиз бойлой жорткон ала дөбөт, кыямат чыгармаларында философиялуулук менен көрсөтүлгөн. Ошону менен катар мугалимди биринчилерден болуп Чыңгыз Айтматов өз чыгармасында даңазалаган. Мугалимди абдан сыйлуу, сыймыктуу, билимдүү адам катары билебиз. Азыр да ошол сыяктуу болуш керек. Бирок нерсе өзгөрүп кетти деп айтканы бар. Айтматовдун генийлиги ушунда. Ал баарынан ушуну туя билди. Биринчи мугалимдердин ак пейилдигин жүрөгү менен сезе билди. Чыгармада Дүйшөн өзүн ойлобой, Алтынайды билим жолуна узатып, бактылуу бол, канатыңды жазып талпынгын Алтынай, эч нерседен тайманба, чабыттап учкун, окуй бер, дейт. Адам жашоосун капирет ойрон кылар эки апаат бар. Ошонун бири согуш апааты. Батышта немецтик фашисттер баштаган согуш дүйнөдөгү эң ак пейил кесиптин ээлери болгон мугалимдердин да жашоосуна бүлүк салды. Эрте келген турналардагы Инкамал апай менен Саманчынын жолундагы Майсалбек өмүр тагдыры согуш апаатына туш келген мугалимдер. Дүйнөлүк адабиятта болсун, кыргыз адабиятында болсун, эч ким Айтматовдой мугалимдин коомдогу агартуучулук ролун бийик көркөмдүк менен ачып бере алган эмес.